Урматтуу көрүүчүлөр, Ак Дала ТV каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул көрсөтүүдө 1990-жылы өткөрүлгөн Тоголок-Молда атабыздын 130 жылдык мааракесине расмий меймандардын келиши жөнүндө, алардын Тоголок-Молда атабыздын күмбөзүндө арбагына багышталып Куран окулушунан жана атабыздын эстелик айкелинин ачылышынан кыскача берүүнү тартуулайбыз. Мааракеге республиканын жогорку жетекчилеринен баштап, акын жазуучулар, бардык облустардан, райондордон жана чет мамлекеттерден коноктор келишкен. Yaşına çeyin, öte kuvanışta, öte tolkundanı seziminde toplanıp yaşar. Sebebi, yerdeşimiz, ulu akın, demokrat akın, manasçı, aytmakçı, yazmacı, darıger, ulu akın, Kırgız Sovet adabiyatının klasiki Toголок-Молда Байымбет Абдрахмановтың 130 жылдығы өткөрүлүп жатат. Сиздерге чын ыкыластан ыраазылыкты билдирүү менен кош келиңиздер, урматтуу меймандар, Тоголок-Молдонун торколуу тоюна демекчибиз. Bizge kaltırıp ketken tereң filosofiyalык manısı var ırları, oy fikirleri Kırgız halkının, Kırgızstandықтардың esine daima kala verip jana ulam taktalып, толукталып келе жаткан тарыхыбыздын, маданиятыбыздын орушунду орун алат. Убакыттын аздыгына байланыштуу мааракеге бара албай калдым. Бирок мени сиздер менен чогуу майрамга катышып жатат деп эсептөөңүздөрдү суранам. Кымбаттуу акталалыктар, учурдан пайдаланып баарымыздарга, айрыкча жаштарга мындан ары жакшы турмушка ээ болууну, бактылуу, талаптуу болууну чын жүрөгүмдөн каалаймын. КПСС-тын борбордук политбюросунун мүчөсү, Кыргыз СР Советинин төрагасы, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары Жолдош Масалиев. Toголок-Молдонун ата makoniga bir dunyo, bir quchoq salomlar keltirdim. Aqim boladi.
o'sha G'ofur o'g'lonni qavatida, Shahzodani qavatida, Mirtemir og'ani qavatida o'sganman. Aytganman, Qirg'izga kelsam o'ynab ketaman. Qozoqqa kelsam quvnab ketaman. Tojikka kelsam kuylab ketaman. O'zbekka kelsam o'ylab ketaman deganman. Allah